Аркы жактан басып келесиңер. Ат жактан, ат жактан. Келеді. Сакоодун тилин энеси билет дейт го. Биз эмнени көрдүк азыр. Азыркы импровизацияны түшүндүрүп берсеңиз. Балдар болсо перчатки менен көрсөтөт да, баягы эмеге шартка байланыштуу биз шырманын аркасынан чуркап кыймыл менен көрсөтүш керек эле. Анан балдарга кичине биринчи курстун студенттери болгон үчүн кичине кыйыныраак болуп калды да. Биринчи ошо эме менен перчатки менен эле кандай оюндарды көрсөтүш керек, ошонун баарын колгап менен да, мындайча айтканда ошентип көрсөтөбүз. Анан шарик менен кыймылдарды да, курчакты кантип көтөрүп чыгыш керек, ошол эле шырманын бийиктиги, ошолордун баарын Дароо эле колуна демек курчак берилбейт турбайбы, Жок, сразу берилбейт, дароо берилбейт да, убакыт керек ага. Биринчи 10-15 мүнөттө курчак менен ошону көтөргөн кандай өзүнүн колун көтөрүп үйрөнүш керек да, анан кийин курчак кармап үйрөнбөй. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябызда мына ушундай курчакка өзгөчө дем жан берген инсан Элмира Чокморова, Абдыбонов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрынын режиссеру, актриса театралдык окуу жайдын эксперименталдык курчак бөлүмү боюнча мугалим. Биздин маалыматыбыз боюнча сиз өмүрүңүздүн баарын ошо курчак дүйнөсүнө арнаган экенсиз. Сөз баштан болсун Адаша. Мен ошо театралдык окуу жайда эң биринчи жолу биздин курсту Бурул Асакиева эже, анан мастерство актер боюнча Гүлайым Каныметова эже окуткан эле да. Ошо эки инсандын колунда үйрөнүп, анан чын айтканда ал биринчи курска барганда курчакка анча деле кызыкпайт элем да. Ошо көбүнчө драматический жакка мен живой рассказчица болуп көбүрөөк чыгат элем. Анан кийин шартка байланыштуу курчак театрга иштеп калып, анан мындайча айтканда сүйүп калдым да курчактарды. Анан биринчи ойногон курчагыңыз эмне болду? Биринчи ойногон курчагым өзүм жазып алгам, до сих пор бар. Ошо ийнелик менен кумурсканы жасаган элем да, ошо кумурскам до сих пор бар. Колуңузда жөндөм турбайбы? Өзүмдө ошо бар. Ошо курчактардын кийимдери эскирип калса, буларды кайра өзүбүз тигип жаңыртып алмай да. Колуңузда курчакты атайын буйрутма менен алдырган экенсиз. Муну буйрутма менен Маша и медведь деп спектакль койдук эле. Ош рекиндеги бул Маша, Москва шаарында Олег Николаевич областной кукольный театрдын директору, ошол кишинин мастерскойунда жазат беришкен да муну бизге. Маша менен бир аз сүйлөшпөйлү Нуркыз? Ооба, андай болду экен. Келиңиз анда. Саламатсыңарбы? Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Келе жаткан жагы жүрүңөр менен. Биринчи сүйлөгөнүм баягы үнүм болсо кичине даяр эмес да. Бизде курчак театрда эртең менен обязательно распевка кылып, анан кийин даярданып баштайбыз. Ырчылар сыяктуу эле. Бул болсо биз ошо Тажикстанда мен 2-курстун студенттигин ошо Маша Медведьти коюп, ошол жакта дипломубузду алып, анан ушундай ар бир театрдын эмелери болот да, ошону бизге подарок этишти эле. Курчактын эмелери бар. Анан бул болсо жакшы жери мынтип бийлейт экен да. Кыймылга келет. Биздин тактеке бар эмес, ошол сыяктуу да булардыкы сувенир. А бул болсо орустардыкы. Бул да мындай болгону менен мынтип чыга калат да. Жакшы. Ушундай кызыктуу курчактар бар да, мындайча айтканда. Жакшы. Сиз окуган, анан азыр сиз окутуп аткан учурду салыштырып айтып берсеңиз. Эми биз окуп аткан маалда баягы чоң мастер сыналар сабак беришет эле. Дулатова эже сабак берет эле. Бизге болсо Турганбүбү Бообекова эже, азыр мен Гүлайым Каныметова эжелер дагы эле ошол кишилер менен иштешем да. Анан мен үчүн сыймык да, чоң мугалимдер менен кайра жанына барып, кошо кесиптеш болуп калган. Абдан кубанычтуу. Курчак театрында иштеген киши үйдө эне болгонго да жеңил болот болуш керек дейт да. 5 баланын энесисиз же үйдөгүдөй жумуштагыдайбы? Жок, мен үйдө да балдар менен кененирээк сүйлөшөм. Мен мактанбайм, бирок любой кичинекей баланы, ыйлап аткан баланы мен токтото алам да, мындайча айтканда. Детский психолог болуп калдым да. Балдар мени жакшы көрөт да.
ошо балдарга баягы жан дүйнөң жакыныраак болот да. Мен деле үйдө турганда эне болсом да балдарыма ошо үйдөгү курчактарды кыймылдатып, кашыктарды кыймылдатып ушинтип тамак берип ушинтип эметип элем. Балдар демекчи, балдарыңыздын алды сиздердин жолуңузду дагы улап, чыгармачылык инсан азыр чет өлкөдө билим алып жатыр. Үчүнчү эркек балам ошо Шепкин атында театралдык окуу жайында окуйт. Экинчи балам бул жакта режиссура боюнча окуп атат. Экинчи уулум ошо. Жакшы. Анан дагы башка уулдарыңыз бар. Бул сиздин шакирттериңиз, окуучуларыңыз. Мына биздин алдыбызда дагы сонун сиз азыр сөз башында айтып өттүңүз, Мага бериңиз, мен аркын сизге. 2018-жылы алган диплом экен. Анан бул жакта дагы 2019-жылы алган диплом экен. Айтып берсеңиздер. Бул ошол экен Маша Медведь спектакль боюнча ошол жерде Душанбеде ойногонбуз, орус тилинде койгонбуз. Анан кийин Душанбеде ошо жакшы аталып, экинчи курстун студенттери мындайча айтканда профессионал артисттер менен кошо жарышып ойношту да. Анан ошого бизге ошо дипломду берди. А мунусу Орусиядагы ошо Рыжий клоундо ошондо студенттерди жакшы даярдаганы үчүн деп 3 степень лауреаттыкты алдык да. Негизи бул престиждүү сынак деп эсептелинет экен. Ооба, эми курчак алдында ошондой эле да. Андан кийин ошо пандемия болуп калды, экинчи курсубуз бүтүп кетти. Жакшы чыга албай калдык да баягы пандемиядан. Азыр болсо ошо 3-курста окутуп атат. Элнурайым, соңку суроо болсун. Курчак театрында дагы мындай актерлор сыяктуу мен могул ролдо ойносом деген бир роль болобу? Мен эми Курчак театрга өзүм Амал көй куйручук деген спектакльди койгом. Тилекке каршы көрүнбөй атат да. Аны деле ошо 2019-2018 жылдары коюлган. Аякта жетишкендигим ошол да. Негизи Элмирайым көп курдуу талант экен. Дизайнерлик менен дагы алектенет экенсиз. Өзүңүз турган кийим дагы автору өзүңүз экенсиз. Өзүм ошо шуру, сөйкөлөрдү жасайм авторский. Мындайча айтканда унутулуп калган чатыштыктарды, белдемчилерди баарын тиге алам да. Театрда да ошо боюнча кыргыз костюмдары боюнча женский костюмда да иштеп калдым кыргыз драма театрда. Жарым жылдай иштеп калдым. Элмирайымды карап турсаң, шаардын колунан иш келбеген айымында көрүнөт экен, бирок бул мындай кылган жумушу мындай мактанаарлык. Бар болуңуз экен. Рахмат. Сиз менен сыймыктанабыз. Бүгүнкү күнүңүз жакшы маанайда улансын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин программабыз уланат. Алдыда дагы кызыктуу меймандарыбыз бар. Биз менен кала бериңиздер.